Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Азыр адабий окуу сабагы. Окуу китебиңерди алып, экранга жакыныраак олтуруп алгыла. Ал эми мен силерге жагымдуу маанай каалаймын. Китебиңердин 55-бетиндеги Бала менен чымчык аттуу аңгемесин өтөбүз. Мен бул чымчыкты жакшы билем. Мойну сарала кооз чымчык. Оозуна сөйлжан тиштеп, жан алы калбай чыйпылдап мени ээрчип алган. Канаттары дирилдеп, так бөлмөмдө учуп жүргөн. Колумду сунсам карматпай койгон. Эми жаздыгымдын бир бурчунда олтуруптур. Кооз мойну шылкыйып калыптыр. Кичинекей тумшугунан шуу эткен үшкүрүк чыкты. Эмне үчүн балдарымды өлтүрдүң, деди. Алар балдар эмес, балапандар. Балапандар менин балдарым эмеспи? Чымчыктын мончоктой көздөрүнөн жаш агып кетти. Канаттары титиреп, жыгылып калды. Оозун араң ачып шыбырады. Кана балдарым. Алар сага эмне кылды? Эми мен кантемин? Айтчы, Сереженька. Чымчыкка боорум ачып, эчкирип ыйлап ийдим. Сереженька. Көзүмдү ачсам, маңдайымда апам олтуруптур. Түш көрдүңбү? Эмнеге ыйладың деп сураган жок. Сураса да эмне үчүн ыйлаганымды айтпайт элем. Каралдым деп күбүрөп көк гүлүмдөн өөп койду. Апамдын өзүн татынакай кооз чымчыкка окшоттурдум. Мени Сережкалаганы да чымчыктын чыйпылдаганындай угула берди. Бетимди жууп алып токойго жөнөдүм. Токой биздин үйгө жакын. Шамалда жалбырактары шуулдап, туйлап, бирдемелери кычырап сынып турчу. Мен кечээки сары ала чымчыкты издедим. Такыр тааныбай койдубу? Же бир жакта балдарын эстеп, чыйпылдап ыйлап олтурабы? Кайдасың, сонун чымчык? Башка жакка учуп кетип калдыңбы? Кел, сары ала чымчык. Мен сени тааныбайм. Сен мени таанып тургандырсың. Кел, сары ала чымчык, колума кон. Келгилечи, чымчыктар, канатыңарды сылагым келип жатат. Ишенгиле, чымчыктар, мындан кийин силердин балдарыңарга да тийбеймин. Ишенгиле, чымчыктар. Чымчыктар ишенбеди. Бирөө да көрүнбөй койду. Чыркылдаган, кубанычтуу үндөрү угулбады. Токой арасы көңүлсүз да, коркунучтуу да. Сережанын эси чыкты. Олтуруп алып ыйлап ийди. Анын ыйлаганы да чымчыкка окшош болчу. Мына ушинтип аңгемебиз соңуна чыкты. Түшүнгөн болсоңор суроолорго жооп беребиз. Чымчык эмне үчүн Сережаны ээрчип алды деп ойлойсуңар? Токойдогу чымчыктардын арасынан Сережа сары ала чымчыкты таба алат деп ойлойсуңарбы? Үйгө тапшырма, китебиңердин 57-беттеги музыка деген ырды жаттайбыз.